Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Баарына белгилүү болгон ырчы жана актриса Асема Токтубекова өзүнүн инстаграмда баракчасына бикини кийип түшкөн сүрөтүн жүктөп элдин оозун ачырды. Ийгиликтүү ролдорду жаратып келген актрисанын бул эрдиги көпчүлүктү таң калтырды. Асема сүрөттө кара токулма бикини кийимин кийип, четтери гүл менен козулгон ваннада жатканын көрүүгө болот. Бул чындыгында актрисанын күйөрмандары үчүн да, окурмандары үчүн да жаңылык болду. Аларга жооп кылып ырчыда бардык хейтерлерге салам деген пикирин калтырды. Маалымат булагы Барометр KG. Белгилүү ырчы Бекболбиев Леди KG сайтына берген интервьюсунда апасы жөнүндө айтып берди. Энеңиздин токмогу эсиңиздеби? Каранынан кагылайын апакем, сенин жытың, сенин жыпарың айыкпаган далай дартка да бай экен. Бала кезде тентек элем го, акыл насаат кирбей жүрчү кулакка ар бир сөзүн көрсө бала экен. Кагылайын алтын апакем, адам болуу тал чыбыгың дары экен, деп Бекболбиев ырдаганда эненин бала кездеги токмогун сагынбаган жан болбостур. Энесинин колу тийген күндөрдү эстетип, кармандарыбызды балалыгына жетелеп бардык. Апам өзү боорукер, ыйлак жан. Мектепте мугалим болуп иштеди. Дайыма көзөмөлүмдө болгонуна карабай далай беймаза кылдым. 3-классымда классташымды сабап ыйлатып койдум. Экөөбүздүн тең апабыз мектептин мугалим экен. Ал даттанып апасын ээрчитип келип, анын апасы менин апамды урушуп кирди. Ошондо апам мени жакка чапканы эсимде калыптыр. Мүнөзүмдө бейбаштык бар болгондуктан андан кийин деле токтолуп калган жокмун. Директордун кабинетинде далай жолу башты жерге салып турган күндөрүм өттү. Апам менен кошо тил угар эле. Кечинде келгенде атам айтат, анан разборкалар ушуну башталчу деп билдирди ырчы. Маалымат булагы Аргумент KG.